урматтуу Абсаттар Токтогулович. Биз министрлик ийгиликтүү иш алып баруу үчүн көп күч жумшап жатат, көрүп атабыз. Ошону карабастак дагы кемчиликтер бар. Ошо сиз азыр өзүңүз айтып койдуңуз, чоң реформа болот деп. Негизги бул автокөчөлөрдүн жана жол курулмаларынын абалы өлкөнүн тышкы базарда жана атаандаштыктын жөндөмдүүлүгүнүн артыруу боюнча негизги тоскоолдуктар болуп атат. Бири болуп саналат да. Бул алдыда дагы көп иш жасалыш керек. Анан бир сунуш катары ушул реформа боюнча сиз өзүңүз айтып койдуңуз. Уже азыр жолдордун абалын мониторингдөө боюнча санариптик системалары ишке киргизүү, ошо бул маселе процесстерди оңдоо жана тейлөө иштерин оптималдаштыруу мүмкүнчүлүк берет да. Ушул жагынан кандай иш алып барып атасыңар? Бул боюнча биз ошондой специалисттер менен иштеп атабыз. Туура айттыңыз, бул жолду сапатын, ошол абалын аныктоо боюнча бүгүнкү күндө заман талабына ылайык оборудованиялар бар экен. Ошолор менен аныктап, анализдөө боюнча азыр бизге бул боюнча чет мамлекеттен бир 2 компания келген. Азыр ошолор менен сүйлөшүп жүрүп атат. Рахмат. Анан кийинки суроом ушул азыр билимдүү кадрлар жөнүндө. Ушул маселе бар бир жетишпей атат да. Эндиги ушул министрлик жол тармагындагы иштеген аналисттердин квалификациялоо жогорулаштыруу, ошол жагынан дагы кандай иш алып барып атасыңар да? Туура айтасыз, кадр маселеси бизде орчундуу маселе. Бул жол тармагына бүгүнкү күндө мына бизде мост куруу боюнча дагы маселелер бар. Ошол мостовиктер боюнча биз кадр өстүрүшүбүз керек. Биз азыр план кылып атабыз. Биздин ушул мына кече сиздер да колдоо бердиңиздер. Жол фонду боюнча кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биз ошол жол фонду аркылуу жылына бир 4-5 студенттерди окутуп, ошол бизге иштей турган кылып окутканга биз азыр план кылып атабыз. Абсар Токтогулович, сиз өзүңүз жакшы билесиз да, жакшы адис, жакшы акыс төлөш керек да. Бүгүнкү күнгө ушул акыс жөнүндө канча пайызга жогорулганды? Негизинен жалпы ушул республикалык бюджеттен каржыланган биздин ушул кызматкерлер, мына президентибиз айлыктарды көтөрдү, бир 3 эсе көтөрдү. Бул дагы бизге чоң жардам болуп атат. Андан сырткары биз кызматкерлерге ушул ипотекалык үйлөрдү камсыз кылуу боюнча, анан өзүбүздүн ушул служеб кызматтык үйлөрдү куруу боюнча биз мындан ары иштерди жүргүзөбүз. Бул азыр жакшы адис болсо, эмгек акысы жакшы бериш керек деп эсептейт. Бул сиз азыр реформа кылып атасыңар. Ушул дагы жагынан карап коюшуңуз керек. Жакшы адистерди дагы чет мамлекеттен дагы биякта привлекать этип, биздин балдарга үйрөнгөнгө ушул жактан дагы иштеп алып барышыңыз керек да. Ошого каалат элем. Анан дагы бир каалоо катары, бүгүнкү күнгө мисал үчүн дүйнөдө жол тармагын жакшыртуу үчүн ар кандай инновациялар жана технологиялар колдонулууда. Алар жолдордун сапатын, туруктуулугун жана коопсуздугун жакшыртууга багытталган. Мисал катары инновациялык тосмолор жана жол белгилери боюнча ушул жолдо авариялар учурунда сокуу күчүн анан азайтуучу икемдүү тосмолор жана жакшы көрүнүү үчүн жарык диоддор бар да, же электрондук жол белгилери колдонулууда. Ушул жерде азыр Карабалта Бишкек трассада азыр сиздин колдоо менен сизге ыргаач билдирем. Азыр освещение жасап атат, бирок ошону дагы пешеходный дорожкага да жетишпей атат да. Тез айдап койсо ушуну көрүнбөй атат да. Ошол жагынан ушул жакшы жаңы инновацияларын дагы киргизиш керек. Анан суу агызуучу жолдор, ушул дагы жакшы инновация киргизгенге аябай сонун болот да.
ушул сууну өткөрүп, суусуздук жана айрыкча дренажды ошондой эле жакшыртуучу жабындар, жашыл жолдук өсүмдүктөр, жолдордун жээгинде өсүмдүктөрдү көбүрөөк отургузуп, анан бул жолдо ыз чууну жана аба булганын азайтууга жардам берет да. Ошого сизге дагы каалат элем, биз дагы ошондой инновация киргизсек жакшы болот да. Анан дагы бир суранышым бар да, бул сокулук жагынан мен бир нече жолу кайрылганым эле, сокулуктун ылдый зона, ушул жаңы жер, жаңы пакта, нижний чүйүс, алар Бишкекке алысыраак турат да. Ошол жерде инфраструктура, жол маселеси дагы турат. Анан автобус маселеси дагы болуп атат да. Элдер кыйналып атат Бишкектен, же аяктан Бишкекке келип калса, такси дагы жок, общественный транспорт дагы жок да. Ушул маселеси көзөмөлдөп алып коюңузчу. Анан ошол 20-й хутор, нижний чүйүк, жаңы жер, жаңы пакта, алар бияка Бишкекке эмгек кылып аткан кишилер дагы бар да. Ошого бирке жардам бериш керек. Рахмат, сизге ийгилик каалайм да. Чоң рахмат, эске алабыз, ал боюнча иш жүргүзөбүз.